Нокен районундагы 31-Жуманалы Таткулов атындагы мектептен өрт чыгып, анын ичиндеги мектеп окуучулары жана мугалимдер эвакуацияланды. Жерине тез жардам унаасы келип, жаракат алгандарга жардам көрсөтүлдү. Бул облустагы өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын атайын жүргүзүлгөн практикалык машыгуусунан бир көрүнүш болду. Өрт чыкканда бизге узун зонок берилет. Узун зонокту байкаганда бардыгыбыз катар менен чыгабыз. Азыркы учурда биз дене тарбия сабагында отурук. Дене тарбия сабагындагы спорт залыбыздагы өзүнүн эшиги бар. Эшиги менен чыктык биз. Аталган билим берүү комплексине 395 окуучу билим алат. Ошондой эле бул комплекстин бала бакчасында 60 бала тарбияланат. Мугалимдердин айтуусунда комплекстин өзүндө ар 15 күн сайын машыгуулар уюштурулат. Мектептин жылдык планы негизинде өрт коопсуздугу боюнча буйрук чыгарылып, штабтар түзүлүп, бардык коопсуздуктар алдын ала алынган. Андан сырткары коопсуздуктун алдын алуу боюнча ар бир предмет, ар бир класс жетекчи, кабинет башчысында инструктаж өтүлөт. Инструктажга ата-энелер, окуучулар коомчулук менен бирге жыл башында өткөрөбүз. Нокен районундагы жарандык коргонуу боюнча машыгуу өкмөттүн Жалал Абаддагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн иш планына ылайык өткөрүлдү. Ошондой эле облус башчысы Нокен районундагы командалык штабтык машыгуунун жүрүшү жана өзгөчө кырдаалдарда даярдык чаралары менен таанышты. Бул иш-чара 2021 жылдын планына киргизилип, бул боюнча буйруктар чыккан. Ошол өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу боюнча, өзгөчө кырдаалдар болгон учурда даярдыктар жөнүндө атайын план иштелип чыгып, буйруктар чыгып, ошонун негизинде бүгүн ушул Нокен районунда машыгуу өткөрүп атабыз. Бул практикалык машыгууга жалпы 12 куткаруучу кызмат, Кыргыз нефтегаз ишканасы жана райондогу бир катар аюул аймактардын куткаруучу топтору катышты. Алар атайын уюштурулган объектилерге барып, кырсыктын алдын алуу үчүн практикалык машыгуудан өтүштү. Ошонун негизинде кечээ практикалык, теориялык иш-чаралар жүргүзүлдү. Бүгүнкү күн болсо бул службаларды 12 служба жана ошондой эле бул жерде объектовый ишканаларды жана айыл өкмөттөрдү чогултулган. Азыркы күндө биринчи булардын техникалары менен жана кызматкерлери менен, шаймандары менен бүт жарандык коргонуу башчысы Жалал Абад облусунун таанышып, ордунда көрүп, бүгүн мындан сырткары азыр практикалык иш-чара жүргүзүлөт. Республикалык масштабта өтүп жаткан машыгуунун максаты жарандык коргонуу иш мерчемдеринин тактыгына жана аныктыгын текшерүү, жарандардын маалымдуулугун жогорулатуу, ошондой эле табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдар шартында даярдыкты чыңдоо болуп саналат. Аклай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.